Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен 2 жылдан бери хит болуп келе жаткан Мадлен таттуусунун рецепти менен бөлүшөм. Рецепт оңой жана бат жасалат. Сизде форма менен шоколад болсо эле жетиштүү. Калгандары баардык үйдө табылуучу азыктардан жасалат. Бизге керектүү азыктар бул жумуртка, сахар, сүт, сливочное масло, un, какао разрыхлитель керектелет. Биринчи эле формабызды жууп, кургатып, духовкага 5-10 мүнөткө какшытканга коюп коебуз. Ага чейин тестабызды даярдайбыз. Жумуртка менен сахарды миксер менен жакшылап агарып көтөрүлгөнгө чейин чалып алабыз. Андан кийин эриген сливочное масло, сүттү кошуп, жакшылап лопатканын жардамы менен аралаштырып алабыз. Электен өткөн un, разрыхлитель какаону да кошуп, комочек жок болгон чейин жакшылап аралаштырып аласыздар. Бизде ушундай тесто даяр болот, өтө суюк эмес, өтө коюу эмес. Даяр болгон тестабызды кондитерский мешокко салып коюп коебуз. Ага чейин биздин духовкада турган формабызды алып чыгабыз дагы ичин жакшылап майлап чыгабыз. Формабызга тестабызды куюп чыгабыз. Орточо кылып коесуздар, өтө көп кылсаңыздар ашып кетет, өтө аз кылсаңыз мадлениңиз кичинекей болуп калышы мүмкүн. Мен өз духовкамда 160 градуста 10 минутада бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Чыккандан кийин формадан бат эле алынат. Эгер сиз жакшылап какшытып майлаган болсоңуз, андан кийин калганын ушинтип кайрадан майлап, куюп жасай берсеңиз болот. Бышып муздагандан кийин ичине начинка салабыз. Ушундай тоголок насатканы алып, айландырып ичин тешип алабыз дагы. Кез келген начинканы салсаңыз болот. Мен бул жерде ягодный начинка салдым. Үйдө карамель болобу, кандай начинкаңыз болсо ошону дагы салсаңыз болот. Тешип алгандан кийин ушинтип куясыз дагы начинканы, калган жанагы бисквиттин кайра үстүнө жаап коесуздар. Эгер ягодный начинка кылам десеңиз, менин YouTube каналымда сроктун рецептинде ягодный начинка көргөзүлгөн, ошол жактан карасаңыз болот. Баары муздап даяр болгондон кийин бизге шоколад керектелет. Натуральный шоколад да колдонсоңуз болот. Мен болсо глазур колдондум. Ушинтип жакшылап водяной баняда эритип алдым дагы. Ар бир форманын ичине 1 кашыктан куюп чыктым. Андан кийин жана даяр болгон мадленди ушинтип баардыгын ичине салып, үстүн кичине басып коесуздар, баардык жерине шоколад жетиш үчүн. Морозильникке 5-10 мүнөткө коюп, шоколадын катырып алсаңыздар болот. Мына биздин мадлендер да даяр болду. Формадан акырын алып чыгып жей берсеңиздер болот. Бул жерде көк жана розовый шоколадты колдонгондо аз куюп коюп турмун. Ошол үчүн кээ бир жери кара болуп, мадлендин өзү көрүнүп калды. Көбүрөөк шоколадты куйсаңыздар, гладкий болуп көрүнбөйт. Разрезин караңыздарчы, аябай даамдуу болот. Начинкасы менен сөзсүз жасап көрүп үй бүлөңүздөрдү кубантыңыздар. Конок келгенде дасторконуңуздарга койсоңуздар, дасторконуңуздардын көркүн ачат. Сөз жасап берип, бир конокторуңуздарды таң калтырып алыңыздар. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм.